Курманбек Бакиевдин маалында үлкөн кызматтарды иштеп көргөн. Вице-премьер, спикер, мамкатчы, коопсуздук кеңешинин катчысы. Адахан Мадумаровду баарыбыз жакшы тааныйбыз. Тилинен чаң чыгат, бирок колунан иш келбей турганын ошол камкор режимдин тушунда даана тастыктаган. Сүйлөп коюу менен иштөөнүн айырмасы асман менен жерде экенине ошондон улам деле ынанышы керек эле. Тилекке каршы бүкүрдү гөр гана түздөйт деген кеп бекеринен айтылбаган экен. Адахан мырза дагы деле тили калбыр болуп, кадыр баркы нөлгө түшүп калганына карабай, бежирегенин токтотпой келатат. Жакында эле маалымат жыйынын өткөрүп, президенттин дарегине дагы адатынча сын айтыптыр. Эгерде конструктивдүү сын айтса да эч нерсе дебейт элек. Жөн гана ич күйдүлүк, жыгылган күрөшкө той болуп жатканын улам гана сүйлөнүп калган сөз болгон үчүн жооп берүүгө туура келип жатат. Адахан мырза коррупцияга каршы күрөш тууралуу кеп кылып, Малайзиянын 94 жаштагы жаңы премьер-министрин жана Өзбекстандын президенти Мирзиевдин иш-аракеттерин мисалга тарткан. Малайзиянын премьер-министри замат деле $50 миллион казынага кайтарды уурулардан дейт. Мирзиев күнүнө $1,5 миллион казынага кайтарып жатабыз деди дейт. Албетте бул аталган өлкөлөрдөгү жасалып жаткан иш-аракеттер колдоого ала турган маселе экенин талашсыз. Ал эми Малайзиянын жаңы премьер-министрин $50 миллиард уурулардан алып казынага кайтарганы чын болсо, ал ага чейинки премьер-министрдин жеп ичүү жолу менен чогулткан байлык экенин айтып коюу керек. Бирок ошентсе да бул колдой турган көрүнүш. Ушу менен эле Адахан мырзанын логикасына таянсак, Кыргызстанда таптакыр коррупцияга каршы күрөш жүрбөй жаткан болуп калабы? Бул жаңылыш логика. Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенден бери карай коррупцияга каршы күрөш күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатканын элдин баары билет. Мисалы, бир гана экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча, мамлекеттик кызматтын ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча, ушул жылдын январынан тарта июнь айы ичи мамлекеттин казынасына кайтарылган акча каражаттарынын жалпы суммасы $588 миллион 461 миң сомду түздү. Бул оңой акча каражат эмес. Мындан сырткары дагы башка органдардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында бюджетке кайтарылган каражаттар бар. Коррупцияга каршы күрөштө мамлекет башчы эч кимди аябай турганын, жасалган кылмыш иштер эч качан эскирбей турганын билдирген. Ошол айтканын аткарып келет. Ошол эле маалымат жыйынында жыйынга катышуучулардын суроолоруна жооп берип жатып, Атамбаевдин убагында соттун чечимдери менен камакка алынган саясатчыларды Текебаев, Жапаров жана башкалар бүгүнкү бийлик бошотпой турганын айтты. Аларды бошотуп жиберсе досу капа болбойбу? Мен Атамбаев менен Жээнбековдун айырмасын көрбөй эле турам. Экөө бир эле киши дейт ал. Мынакей, өзүн олуттуу саясатчы катары эсептеген адамдын сөзү. Президент соттордун ишине кийлигише албай турганын, кимдин күнөөлүү, кимдин күнөөсүз экенин президент чечпей турганын Мадумаров деле эң сонун билет. Эгерде ошол эле Атамбаевдин убагында камакка алынган саясатчылар азыркы бийликтин тушунда боштондукка чыгып кетсе, башкача сайрап, сындап чыгат болчу. Мынакей, бири камаса экинчиси келип чыгарып жатат. Анан кантип коррупцияга каршы күрөшөт деп. Жээнбеков мамлекеттин кызыкчылыгы ар үчүн баарынан жогору турарын далилдөөдө. Эгерде ал кимдир бирөөнү досу болгону үчүн аяса, анда ТЭЦтин айланасындагы чыр боюнча 10дон ашык экс-чиновниктер камакка алынбайт эле. Андыктан жогорку мамлекеттик кызматка отуруп калса эле, жогорку кеңештин имаратын жаңгак жыгачы менен жасалгалагысы келип калган Мадумаров жөн эле кооз сүйлөй бергенден майнап чыкпай турганын билип, Кыргызстан үчүн, кыргызстандыктар үчүн бир пайдалуу иш жасаганга өтсө жакшы болмок. Апрель баатырларын жырткычтарга теңеп, Кыргызстандын гимни ойнолуп жатса, аны сыйлабастан басып жүргөн Мадумаров качан акылына келери белгисиз. Булак Телегра. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.